Саламатсызбы, жана Life of a Diplomat программасына кош келиңиздер. Менин атым Айнур Имангали. Биздин бүгүнкү мейманыбыз ар түрдүү билимге ээ жана элдердин ортосундагы мамилелерди курууга жана чыңдоого умтулган инсан. Ал Абай Кунанбай өңдүү казак акын философторунун көөнөргүз күйөрманы. Өз чыгармаларында Абайдын философиялык ырларынан илгүү алат. Бүгүн мен менен Индонезия Республикасынын Казакстандагы элчиси доктор Мухаммад Фаджул Рахман. Эмесе баштадык. Биз Казакстанды Орто Азиядагы орто державалардын бири же орто державалардын лидери деп эсептейбиз. Ачыгын айтсам, Индонезия үчүн биздин кызматташтыгыбыз абдан баалуу. Экономикалык жана саясий жигерлер абдан көп. Андан кийин жазуучу, анан дагы теле алып баруучу болдум. Мен азыр алектенип жаткан нерсе сыяктуубу? Бул жол менен 10 жыл. Мен Индонезиядан аялым менен кышында келдим. Ал эми Индонезияда мындай убакта адатта абдан ысык болот. Плюс 30 градус Цельсий. Биз болсо бул жака минус 30 градуска келдик. Бул биздин индонезиялык кинематографисттердин эң чоң жетишкендиги. Саламатсызбы элчи мырза. Биздин резиденцияга кош келиңиздер. Рахмат. Мейманга келгениңиздерге абдан кубанычтабыз. Life of a Diplomat программасына кош келиңиздер. Сиздин программага катышууга кызыкчылык артканыңызга кубанычтабыз. Чоң рахмат. Рентангби же Жылкайтиби? Жылкайти. Бали пляжында таңдын атышыбы же Астанадагы күндүн батышыбы? Астана талаасындагы күндүн батышы. Гамелан музыкасыбы же домбура ыргактарыбы? Домбура. Эң сонун Индонезия батигиби же казак чапаныбы? Казак чапаны. Наси гореңби же пловпу? Наси гореңк. Ваян кулет же казак эпосу? Казак эпосы. Дуриян же курт? Дуриян. Улуу Барабудур храмыбы же Ходжа Ахмет Ясауи күмбөзүбү? Ходжа Ахмет Ясауи күмбөзү. Аңгыл уң бамбук урома аспабы же казактын кыл аспабы кобузбу? Кобуз. Кызык, Джакартадагы Ид Аль-Фитр же Алматыдагы Норуз? Алматыдагы Норуз. Эң сонун саты же шишкебек? Шишкебек. Акыркы суроом, Индонезиянын үлпөт салтанатыбы же казак үлпөт тойлорубу? Казак үлпөт тойлору. Эмесе маегибиз өлкөлөрүбүздүн ортосундагы эки тараптуу мамилелерди талкуулоодон баштайлы. Казакстан менен Индонезиянын ортосундагы бул мамилелердин азыркы абалын кандай мүнөздөйт элеңиз? Эки тараптуу мамилелер деген достукту билдирет. Ошондуктан эң оолу Казакстандын эң мыкты философу, эң сонун педагогу жана белгилүү акыны Абай Кунанбаевдин сөзүн айта кетким келет. Дипломатия бул достук. Абай айтып кеткендей, Кудай адам баласын көбөйтүп, гүлдөп өссүн деп жараткан. Адеп ахлактык принциптерди кармануу, рухий жактан өнүгүү абдан маанилүү. Ал эми инсандын адеп ахлактык жактан өсүп өнүгүүсү башкалар менен тыгыз мамиле түзүү билүүсүнө түздөн түз байланыштуу. Достук достукту жаратат. Даанышман сөздөр. Ооба, ушунун өзү менен эмне себептен дипломат болушум керек деген биринчи аргументим. Эмне үчүн биз бул жерде Казакстанда, саясатта, экономикада, социалдык чөйрөдө жана маданиятта, билимде жана башка бардык жерде дипломатия менен алектенебиз. Ал эми Казакстан Индонезиянын ири стратегиялык жана аймактык тышкы саясат мерчимдерине кандайча туура келип жатат? Саясий көз караштан алганда биз Казакстанды Орто Азиядагы орто державалардын бири же орто державалардын лидери катары кароого алабыз. Индонезия да ошондой эле Түштүк Чыгыш Азиядагы орто держава болуп саналат. Казакстан 300 миллиард долларга жакын ички дүң продукциясы менен Борбордук Азиядагы саясий жана экономикалык жактан эң ири жана эң бай өлкө болуп саналат.
Ал эми Казакстандын жан башына ИДПсы 15,100 АКШ долларын түзөт. and $100. How about Indonesia? Indonesia Индонезия жөнүндө эмне айтууга болот? Индонезия түштүк чыгыш Азиядагы эң бай жана эң чоң өлкө. Өлкөнүн калкы 280 миллион адам. Биздин өлкөдөгү ИДПнын көлөмүнө кайрылсак, ал 1,5 триллион АКШ долларын түзөт. our economic size be about 1.5 trillion US dollar. Абдан таасирдүү сан экен. Мен сиздерден соода экономика тармагындагы кызматташуу тууралуу да сурайын дегем. Менимче элчи катары сиздин ишиңиздин 80% соодага багытталышы керектигин баса белгилей кетүү керек. Ал эми жакшы жаңылык болсо 2021-жылдан 2022-жылга чейин соода көлөмү дээрлик 3 эсеге өскөн. Бирок соода жүгүртүүбүздү көбөйтүү үчүн дагы эмне кылсак болот? Yes, I have to give you the numbers first. Ооба, дегенде мен сизге бир нече цифраларды айтып кетейин. Ошондо түшүнүктүүрөөк болот. $100 million US dollar. But because of war, it is declining. Биринчиден биздин соода жүгүртүүбүз 2022-жылы 700 миллион АКШ долларын түзгөн. Бирок согуштун айынан ал көрсөткүч 200 миллион АКШ долларына чейин төмөндөгөн. Анан 2023-жылы ал көрсөткүчтү 400 миллион АКШ долларына жеткирдик. We are scaling up. Бирок азыркы учурда Казакстан менен Индонезиянын ортосундагы соода көлөмүн 1 миллиард АКШ долларына жеткирүүнү максат кылып жатабыз. 1 миллиард АКШ доллары, туурабы? 1 миллиард АКШ доллары. Мөөнөттөрү кандай? Биз ал көрсөткүчкө качан жете алабыз? Our priority. Бизде 3 артыкчылыктуу өкмөттөр аралык макулдашуулар жана өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумдар, ошондой эле соода тармагындагы эң келечектүү жана артыкчылыктуу багыттарга тиешелүү бир катар документтер бар. Биринчиси Индонезия менен Евразия экономикалык биримдигинин ортосундагы алдын ала соода келишими. Быйыл ага кол коюуну мерчемдеп жатабыз. Бул келишим Казакстанды эле эмес, Орусия, Армения, Беларусь жана Кыргызстанды да камтыйт. Ал жалпысынан 180 миллиондон ашык калкы бар рынокко чыгуу дегенди билдирет. Индонезия үчүн ал технология, бажылык жөнгө салуу жана башка негизги багыттарда маанилүү мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Экинчиси инвестицияны коргоо жөнүндө келишим. Ал да өзгөчө маанилүү. Анткени көптөгөн Индонезиянын мамлекеттик жана жеке көптөгөн компаниялары Казакстанга инвестиция салууга кызыктар болушууда. Өз кезегинде казакстандык компаниялар да Индонезия рыногуна чыгууга кызыктар. Мисал катары Индонезиянын мунай өнөр жай тармагындагы эң ири мамлекеттик ишканасы Пертамина ишканасын атап кетүүгө болот. Биз сиздердин муңайыңызды жеткирүүгө, ошондой эле пайдалуу кендерди казып алуу жаатында кызматташууга өзгөчө кызыктарбыз. And we export the biggest export from Indonesia is palm oil and LED monitor. LED monitor for the biggest television, something like that. Казакстанга биринчи келгенде кандай таасир алдыңыз? Анан ошол таасир убакыттын өтүшү менен бул канчалык өзгөрдү? Мен Казакстанда жашап жатканыма 4 жылдай болду. 4 жыл болуп кетти. Ооба, 4 жыл. Биз Казакстанга 2021-жылдын 5-айында келгенбиз. Бул жака келгенде сиздер кириптер болгон катаал аба ырайынын шарттары үчүн кечирим сурагым келет. Ал мен үчүн чындап эле шок болгон. Бул жерде -33 градус суук. Мен аялым менен Индонезиядан учуп келдим. Ал эми Индонезияда ал убакта тропикалык аба ырайы +30 градус ысык. Анан эле биз -30 чыныгы аязга келип калдык. Ал күтүүсүз болду жана мени чындап таң калтырды. Астанага жакын калганда учактын терезесинен карасам, ал жактан ак шаарды көрдүм. Барын кар басып калган. Ошондо мен элдин баары кайда? Эмнеге эч нерсе кыймылдабай жатат деп ойлодум. Пейзаж дээрлик реалдуу эместей. Шаар тоңуп калгандай көрүндү. Кеден болгон акча каражаты мейкиндиктер. Ооба, менин кесиптештеримдин бири Жакартадагы ички иштер министри. Бул жер жөнүндө кандай ойдо экенимди сураганда, мен ал чындап эле ак шаар экенин айттым.
Мен бул жакка келгенде айлананын баары жымжырттай сезилди. Бирок мен ишенем, анткени мен дипломат гана эмес, жазуучу акынмын да. Анан чыгармачыл адам, маданият ишмери, атмосфераны сезген адам катары ичимден, жакшы, бул жерде эл жашаган болсо, анда менин да колумдан келет дедим. Көнүп кетүүгүбү? Ооба, мен да бул жактан досторду таба алам. Бул өлкөнүн маданияты менен таанышам. Улуттук тамак ашын, адамдардын жылмаюусун, жылуулугун жашоого керектүү нерселердин баардыгын татып көрөм дедим. Билесизби, биздин маданий дипломатиянын популярдуу багыттарынын бири панчак силат. Панчак силат бул Индонезиянын салттуу согуш өнөрү. Казакстанда иштеген 2 жылдын ичинде мен панчак силаттын 4000 жактоочусун тарттым. Элестетсеңиз, азыр болсо мен ошол тематикадагы иш-чаралардын уюштуруучусумун. Ошол аскер өнөрүн жайылтып келем. Келгиле, калыбына келтирилүүчү энергия булактары, электрондук батарейкалар жөнүндө сөз кылалы. Бизге Казакстандан минералдар, сейрек кездешүүчү минералдар талап кылынат. Жакында Казакстанда литийдин жаңы камдары ачылганы бизди абдан кубандырды. Ооба, ошондой болду. Ал камдар 15 миллиард АКШ долларын түзөт. Биз Казакстан менен бул багытта кызматташууну улантууга абдан кубанычтабыз. Ачыгын айтсам, Индонезия үчүн биздин кызматташтыгыбыз абдан баалуу. Экономикалык жана саясий жигер да абдан олуттуу экенин белгилей кетишим керек. Биз ушундай достук мамилени кынааттап, бекемдегенибизге абдан кубанычтабыз. Абай айткандай, экономикалык жана саясий кызыкчылыктарга гана эмес, маданий, улуттар аралык карым-катнаш жагында достукту бекемдөөнүн маңызы маанилүү. Адамдык мамилелер абдан маанилүү. Дал ошондой, президентибиз айткандай, биз пайдалана турган улуттуу потенциалдар менен көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Демек, Казакстан жөн эле дос эмес, Индонезия үчүн улуттуу потенциалда ири дос болуп саналат. Толугу менен кошулам. Урматтуу элчи, бизде дагы бир нече суроолор калды. Индонезиянын глобалдык түштүккө карата глобалдык стратегиялары жана алар Казакстандын өнүгүү артыкчылыктары менен кандайча кесилишкендиги тууралуу айтып бере аласызбы? Индонезиянын тышкы саясий доктринасы эркин жана активдүү саясат. Ал көп жагынан Казакстандын тышкы саясатына окшош. Аны көз карандысыз жана көп векторлуу деп айтууга болот. Ал деген биз дүйнөдөгү эч бир күчкө баш ийбейбиз жана тандоо эркиндигин сактап калабыз дегенди билдирет. Менин баамымда мен Казакстанда 4 жылга жакын убакыттан бери жашап келем. Силердин өлкө саясий, аскердик же экономикалык чөйрөдө болобу өз алдынча саясат жүргүзүп келет. Мен Казакстан өз позициясында бекем турганын көрүп турам. Жана анда президентиңер Касым-Жомарт Токаевдин эмгеги албан. Ал тажрыйбалуу жетекчи гана эмес, мамлекетти күчтүү жана салмактуу позициядан башкара алган мыкты дипломат. Анын үстүнө ал өзүнүн үлгүсүндө чыныгы эгемендүү мамлекетти кантип куруу керектиги жөнүндө түшүнүк берип келет. Ал эми экинчиси эл аралык аренадагы жигердүүлүк, Индонезиядагы тилектештикти, глобалдык тынчтыкты жана ынтымактуу жигердүү жактап келет. Биздин мамилебиз негизинен көп жагынан дал келет жана ошонун өзү кызматташтык үчүн бекем негизди түзөт. Сиз Казакстанды көп кыдырганыңыз тууралуу айттыңыз. Кайсы жер сизге эстен кеткис таасир калтырды? Билесизби, ар бири Казакстандын ар бир жери өзүнчө керемет. Анын үстүнө бул жакта ар түрдүү ландшафттар, шаарлар бар. Астанага келгенде, о кудайым, бул заманбап имараттары бар керемет шаар экен деп ойлодум. Анан ушул жерден тынч жана ынтымактуу Бурабайга, анан Алматыга жөнөдүм. Ал абдан таасирдүү болду. Заманбап жана салттуу ортосундагы гармония жана ушундай табигый көп түрдүүлүк. Шымбулак каньонунда болдум. Атын эсме сала аласызбы? Шарын каньону. Ооба, ошол. Анан мен Алматыдагы атактуу көлгө дагы баргам. Андан тышкары Актоого жана башка шаарларга дагы баргам. Кыскасы, Казакстандын баарын көрүп чыгыпсыз.
Сизде чындап эле өзгөчө жана кызыктуу тажрыйбалар бар. Сиз президенттин басма сөз катчысы болгонсуз. Ошондой эле окумуштуу болуп саналасыз. Дипломатияга өтүүңүзгө эмне түрткү болду? Анан кесипкөй тажрыйбаңыз сиздин дипломатиялык ишке болгон мамилеңизге кандай таасир тийгизүүдө? Өзгөчө бул жерде, Казакстанда. Ооба, ал менин студенттик билимиме байланыштуу деп ойлойм. 80-90 жылдары мен Индонезиядагы өзгөчө Бандунг технологиялык институтунда студенттик кыймылдын лидери болгом. Ал учур коомдук процесстерге жана мамлекеттик түзүмдөр менен өз ара мамилелерге менин көз караштарымдын калыптанышынын маанилүү учуру болгон. Кесибим боюнча химия тармагынын бакалавр даражам бар, бирок кийин юридикалык факультеттен магистр даражасын, кийинчерээк эл аралык байланыштар боюнча докторлук даражасын алдым. Көп тармактуу академиялык жол экен. Ооба, мен дагы журналист, башкы редактор болгом. Абдан кызык. Ганеш университетинин студенттик журналынын редактору, андан кийин жазуучу жана теле алып баруучу болдум. Мен азыр алектенип жаткан нерсе сыяктуубу? 10 жылга чукул улуттук телевидениеда, ошондой эле жеке телеканалдарда иштедим. Мен ал жакта саясат, экономика, бизнес тармагындагы башка тармактардагы жаңылыктардын алып баруучусу болгом. Ошол тажрыйба сиздин дипломатиялык ыкмаларды, сиздин карьераны кантип байытты? Менин оюмча дипломаттын ишинин 90% бул баарлашуулар, ар дайым жолугушууларды өткөрүү, маектешүү. Коммуникациялар жана байланыштарды кынааттоо. Дал ошондой достук байланыштарды орнотуу, бул жерде ар дайым сүйлөшүп, маектешүүлөрдү өткөрүү, ар кыл маселелерди талкуулоо керек. Өзүңүз менен бир нече китеп ала келгениңизди байкадык. Ал эмне болгон китептер? Ошол тууралуу айтып берсеңер. Бизге абдан кызыктуу болуп турат. Студенттик лидер кезинде студенттик журналда редактор болуп да иштечүмүн. Жана Индонезиядагы айрым бир улуттук гезиттерге макалаларды жаздым. Ал өзүн өзү көрсөтүүнүн бир түрү эле эмес, кошумча акча табуунун да жолу болгон. Басылмалардан калем акы алдым жана студент кезимде ага абдан кубанычуумун. Акчалар менен дароо досторумду ресторанга чакырып, өзүм тапкан акчага тамактанчубуз. Ошондон тартып азыркыга чейин Индонезияда 10дон ашык китеп жаздым. Бул менин жашоомдун жана инсандыгымдын маанилүү бөлүгү болуп калды. Абдан керемет. Мен илимий же публицистикалык китептерди гана жазган жокмун. Аларга ошондой эле коомдук, саясий жана экономикалык тексттер, ошондой эле поэзия дагы кирет. Ооба, поэзия. Менин акыркы китебим Ырлар жыйнагы. 3 жылга жакын убакыттан бери бул жакта, Казакстанда жашайм. Ушул убакыттын аралыгында 2 китеп жазып, аларды басып чыгардым. Алардын бири Индонезиядагы жалпы шайлоолорго арналган саясат жөнүндөгү китеп. Кызыгы, мен аны ушул жакта, Астанада жүргөндө жаздым. Ал эми экинчиси Ырлар жыйнагы. Анткени мен чынында поэзияны абдан жакшы көрөм. Мен Абайдыкындай акындык салтка жакынмын. Ал өнөрдү абдан баалайм. Ал менин жан дүйнөмдү жашайт. Ошентип аталган 2 китеп бул жакта, Казакстанда жаралган. Казакстанда басылып чыкты. Ооба, дагы 3 китеп да жакындап келе жатат. Бизге ушул жер тууралуу кененирээк айтып бериңизчи. Биз азыр Индонезиянын маданий борборунда турабыз. Индонезиянын Казакстандагы маданий борборунда. Учурда Индонезиянын маданиятын жайылтуу боюнча кандай иш-чараларды уюштуруп жатасыз? Анан дагы казакстандыктар Индонезиянын маданияты жана салттары жөнүндө дагы эмнелерди биле алышат? Чоң рахмат, Айнур. Индонезияда болжол менен 1331 этникалык топ жашайт. Абдан көп экен. Казакстандыкынан 10 эсе көп. Дал ошондой. Алар 17500 аралда жашашат. Демек, ар бир элдин өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар. Үрп-адат, бий жана башкалар. Ошондой эле улуттук ашкана тууралуу айта турган болсок, ал абдан ар түрдүү. Ар бир этникалык топтун өзүнүн тармактары бар. Андыктан алардын баары менен таанышуу үчүн Индонезия боюнча 5000ден ашык тамактардан даам сызып көрүүгө туура келет. Сиз өзүңүз ошол тамактын баарынан ооз тийип көрдүңүз беле? Баарын даамдап көрүүгө жетиш элекмин. Андыктан Казакстанга биздин маданиятты тааныштыруу мен үчүн кандайдыр бир чакырык сыяктуу. Жакартада тартылган анимациялык тасманын бет ачары тууралуу жарыялоого дилгир экендигиңизди да билем. Ал эмне жөнүндөгү тасма?
This is the greatest achievement of our Ал биздин Индонезиядагы кинематографисттердин эң чоң жетишкендиги. Алар балдарга арналган анимациялык тасма тартышкан. Бирок ал балдар үчүн гана эмес, биз үчүн да арналган деп ойлойм. Анткени балдардын жашоосун түшүнүү биз үчүн маанилүү. important for us to understand about the children's life, something like that. Биздин мамилелерибиздин келечегине көз карашыңыз кандай жана Индонезиянын Казакстандагы элчиси катары кандай мурас калтыргыңыз келет? Yes, back to Abai. Албетте, Абайга кайтып баруу менен мен артымда маанилүү нерсе калтыргым келет. Индонезия менен Казакстандын ортосундагы чыныгы достукту. The greatest friendship between Indonesia. Саясат, экономика же бизнес чөйрөсүндө гана эмес, бирок албетте ал да маанилүү дегилечи. Бирок мен андан да тереңирээк нерсеге салым кошкум келет. Like that. But I Ал биздин элдерибиздин ортосундагы адамдык мамилелер. relationship between Indonesia and Kazakhstan. So this is the friendship between human being and Индонезиялыктар менен казакстандыктардын ортосундагы өз ара урматтоого, түшүнүүгө жана маданиятка негизделген достук. Биз өзөктүү эл экенибизди, бири-бирибизди колдоп, ынтымакта болуп, ынтымакка негизделген дүйнөнү кура аларыбызды түшүнүү сыяктуу. Мен анын баарын Абай Кунанбаевдин мурасына кайрылганда дагы бир жолу түшүндүм деп ойлойм. that is the point that I got from Чынында эле, биз маегибизди Абайдын даанышман сөзүнөн баштап, ошону менен аяктап жатабыз. Ал мен билген эң улуу көрөгөч адам. Ал эми биздин элдердин достугу менин мурасым деп ойлойм.